УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Айдай Ташыбекова. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкө ишкерлерине кайрылып, ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгондугун эске салды. Кытайдын Хунан Цюнсин компаниясы Бишкек шаарына 2 таштанды ташуучу унаа берди. Акыркы жылдары Чүй облусунда суга суу таңкыстыгы күч алган. Мындан улам мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, көйгөй чечилүүдө. Ал эми Панфилов районунда бул багытта иштер кандай жүрүүдө? Алдыда кененирээк. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өлкө ишкерлерине кайрылып, ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу боюнча жарлыкка кол койгондугун эске салды. Жарлыкка ылайык ушул жылдын 31 декабрына чейин ишкердик субъекттерди бизнес чөйрөнү мамлекеттик органдар тарабынан текшерүү иштери болбойт. Бул чара бизнес чөйрөсүнүн экономикалык иштерин турукташтыруу жана бизнес чөйрөсүн мамлекет тараптан колдоо максатында болуп жаткан айла. Кызмат адамдары негизсиз экономикалык кылмышы аныкталбай туруп эле ишкерлерге текшерүүгө келген болсо, президенттин администрациясы аркылуу мага кайрылсаңыздар болот. Сөзсүз чара көрөбүз, деди мамлекет башчысы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, облустардагы жогорку окуу жайлар өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү планын иштеп чыгууда жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иштешүүсү зарыл. Жордор президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү менен тыгыз иш алып баруу менен ректорлор ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн коллегиясынын курамына кириши керек. Барыңыздарга маалым болгондой, өлкөдө ири инфраструктуралык долбоорлор ишке ашырыла баштады. 100гө жакын ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Тиешелүү кадр резерви болушу керек. Ошондуктан Билим берүү министрлиги жана жогорку окуу жайлар муну өзгөчө эске алып, тиешелүү адистерди даярдоосу зарыл. IT тармагындагы адистерди даярдоого өзгөчө көңүл буруу керек, деди Акылбек Жапаров. Жыйындын соңунда тиешелүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. KG Group курулуш компаниясынын башчысы Имамиден Ташевка издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин 10 январдагы жыйынында билдирди. Ташиев соттун уруксаты менен Ташевдин убактылуу кармоочу жайында отурган кездеги башкалар менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн баары жаздырып алынгандыгын билдирди. УКМК төрагасы учурда курулуш компаниясынын башчысы Имамиден Ташевка издөө жарыялангандыгын билдирип, ал учурда башка мамлекетте жүргөн кошумчалады. Тилекмат Күрөнов деген менен сүйлөшүп атат. Өкө сүйлөшүп, пландарды түзүп, Кыргызстанда кайсыл күнү переворот кылышынан бери сүйлөшүп атышат. Ушу күнү Кыргызстанда переворот кылабыз, ушундай кылып чыгабыз, сен ушинтип айтып койсоң эл ишене берет. Мына желек чыкты, башка чыкты, давай ушуну жасайбыз деп туруп өкө сүйлөшүп атат. Бир нече күн сүйлөшүштү. Андан кийин ошого карабастан биз 52 миллион сомду төлө бергенден кийин Ташевти биз чыгардык СИЗОдон. СИЗОдон чыгарып дагы байкадык. Дагы неме деп сүйлөшөр экен булар? Качан переворот кылар экен, көрөйлүчү депчи. Тим койдук. Мен муну ачыгын айтып берип атам. Себеби дегенде муну жашыра турган эч нерсеси жок. Муну саясат кылып атпайбы? Андан кийин бул жүрүп мына кече күнү ушундай бир видеону алып чыкты. Ал видеосуна каршы Телекматтын сүйлөгөн сөзүн дагы биз жаздырып алдык. Бүгүн парламенттин жыйынында жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевди кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушевдин сунуштамасын кароо үчүн атайын депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу маселе каралды. Жыйынга башкы прокурор Курманкул Зулушев жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Биз билбейт элек, Жамгырчиев ал жака Ташкентке бардыбы, барбадыбы, ким менен жолукту, эмне кылды, мыйзамдуу өттүбү, мыйзамсыз өттүбү, биз аны караган деле жокпуз. Бирок бизге маалымат түштү, ушу жогорку кеңештен кайсыл бир документтерди, кайсыл бир консультант башка чет өлкөгө жөнөтүп атат деген контрразведканын маалыматы түштү. Ошонун артынан изилдеп олтуруп, кайсыл консультант, кайсыл документтерди каяка жөнөтүп атат, ал документти кайсыл жерден ким аркылуу барды, ким кабыл алды, ошонун артынан түшүп отуруп, биз Жамгырчиевке чыгып калдык да. Мына ошол баягы депутаттын жардамчысы Кадыров
Кадыров өзүнүн Шоңуров деген таанышы аркылуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңеш 7 даана расмий балаңктарын Өзбек Республикасына Атакеев аркылуу жөнөтүүгө берген. Биз аны менен чогуу барганбыз. Бланк менен кошо. Ташкентке чейин бардык. Бул документтер кандай документ экенин да биз билген эмеспиз. Бирок Жогорку Кеңештен алып чыгылган документ экенин билгенбиз да. Барып карасак, Ташкентке барып, бул Жамгырчиевдин колуна түшүп атпайбы? Жамгырчиев тосуп алып атпайбы? Анан биз расследование баштадык да. Жамгырчиев кантип Ташкентте болуп калды депчи. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунда магниттик резонанстык томография кабинети иштей баштады. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Оорукананын директору Шайырбек Сулайманов белгилегендей, монополияга каршы комитет бекиткен прейс-курант боюнча изилдөөнүн баасы изилдөөнүн түрүнө жараша 2200 сомдон ашпайт. МРТ кабинети Акунбаев көчөсү 192 дарегиндеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда жайгашкан жана дүйшөмбүдөн ишембиге чейин саат 8:00дөн 17:00 чейин иштейт. Балдарды жана бойго жеткен бейтаптарды кабыл алуу дарыгердин жолдомосу менен жүргүзүлөт. Белгиленгендей аппарат Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган. COVID-19га ыкчам чара көрүү долбоорунун алкагында сатылып алынды. Кытайдын Хунан Цюнсин компаниясы Бишкек шаарына 2 таштанды ташуучу унаа берди. Муниципалитеттен билдиришкендей, атайын техника акысыз гранттык негизде берилип, Бишкекке жакын арада келет. Эскерте кетсек, буга чейин Бишкек шаарынын мэриясы жана Хунан Цюнсин компаниясы кызматташтык тууралуу алкактык келишимге кол коюшкан. Өз кезегинде катуу тиричилик калдыктарын утилдештирүү заводун куруунун долбоордук сметалык документтерин иштеп чыгуу боюнча активдүү иштер уланууда. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын мэриясы экологиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн бардык күчүн жумшоодо. Өлкөдө айрыкча Чүй облусунда социалдык объектилер байма-бай курулуп, элдин жашоо шартына ыңгайлуулук жаралып жатканы белгилүү. Маселен, Чүйдүн Панфилов районунда бир жалпы дарыгерлер борбору стационары менен курулуп, 3 ФАП ишке берилди. Кененирээк Нурай Кайратованын материалында. 1989 жылы жалпы дарыгерлер борбору болуп курулган бул бейтапкана 2018 жылы жарактан чыгып калган. Эми кайрадан жаңыланып 4 кабаттуу бардык шарты менен курулуп жатат. Үстүбүздөгү жылдын март айында заманбап оорукана ишке берилгени турат. Проекттин сметный стоимосу 164 миллион сом. Анан кийин мына башталганына 22 жылдын 1 августунан башталган. 16 айга деген бир анча-мынча задержка болот, бирок декабрда бүтүп калыш керек эле, ноябрдын аягында. Эми Кудай кааласа ушул февралдын аягында ишке берилет деп атат. Ишке берилсе, бул стационардык имаратыбыз азыркы заманбап 2 месталык жакшынакай палаталар болот. Мындан тышкары Эфиронос айылында чет элдик демөөрчүлөрдүн көмөгү менен ФАП ишке берилди. 400гө чамалуу калкты тейлөөдө. Деген менен мурунку ФАПтын имараты жан кейтерлик эле. Жаңы ачылган Эфиронос айылында жаңы курулган ФАПта турабыз. Бул айылыбыз Курама айылынын аймагына тиешелүү. Курама айылынын аймагы 6 айылдан турат. Негизгиси ушу ФАП эски имараты талапка жооп бербечи. Азыркы учурда Жогорку Кеңештин депутаты менен Нурланбек Азыгалиев Асанбековичтин жардамы менен Асафа фондунун демилгөсү менен жаңы азыркы учурда мынакей күзгө малга ачылды. Жаңы заманбап ФАПыбыз туруп калды, толук кандуу иштеп атат. Негизинен райондо 2023 жылы бул багытта бир ФАП эл кызматына берилген. Эми үстүбүздөгү жылга да бир нече айылга ФАПтарды куруу мерчемделүүдө. Саламаттык сактоодо болсо 2 чоң долбоор бар. Кудай буйрса аныдан ишке асырабыз. Ал эми билим тармагында да ийгиликтер жок эмес. Интернетке муктаж болгон окуучуларга интернет кабелдери орнотулду. Ар бир мектепке панелдик доскалар 2ден алынып, жеткиликтүү шарттар түзүлдү. Ошондой эле Букара айылындагы мектептин кошумча корпусу оңдоп түздөөдөн өтүп, ички даараткана салынууда. Мектеп билим берүү тармагына 600 компьютер керектелсе,
300 компьютер жетпей жаткан экен. Быйыл билим берүү тармагы министрлер кабинетинин жардамы астында 150 компьютер келди. Алардын баары интернетке кошулду. Тиешелүү деңгээлде жумуштар болуп жатат. Андан сырткары эң жакшы көрүнүштөрдүн бири биз райондун бардык мектептерине экинен панельный доскаларды сатып берип, бул дагы билим деңгээлин көтөрүүгө бир топ салымды кошот деген аракетте ойдобуз. Ал эми Орто Айыл аймагындагы бала бакча буга чейин 20дай эле балага кулачын ачса, жакын арада дагы бир топту кабыл алганы турат. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан бизде жана 500 бала бакча, анан кийин 60 бала бакча деп келечек билим берүү долбоору алкагында 3 сааттык бала бакчалар ремонттон өткөрүлүп атат. Ошого биздин районубуздан 2 бала бакча илинип, ошонун жана сиздер көргөн ошо Бухар айылындагы бала бакчасы бүгүнкү күндө толук ремонт иштери аяктап, эми графиктин негизинде ушу 25 январдан баштап мебелдери менен камсыздалат. Буюрса жаз айында ачылышы болот деп турабыз. Белгилей кетсек, Панфилов району Чүй облусунун эң алыскы райондорунун бири. Бир учурда жумушсуздук күч алып, билим тармагы аксап калган эле. Эми кайрадан жанданып, завод-фабрикалар акырындап курулуп, жеңил өнөр жай тармагы өнүгүп, калктын жумушсуздугун жоюу маселеси колго алынды. Ошондой эле билим тармагына көңүл бурулуп, окуучулар эң мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Панфилов району. Теманы улай акыркы жылдары Чүй облусунда суга суу таңкыстыгы күч алган. Мындан улам мамлекет тарабынан көңүл бурулуп, көйгөй чечилүүдө. Ал эми тоолуу Панфилов районундагы дыйканчылыкка багытталган аймак болгондуктан каналдар тазаланып, эскилиги жеткен лотоктор алмаштырылды. Мындан тышкары ички жолдор оңдолуп, элге жагымдуу шарттар түзүлүүдө. Панфилов районунда таза суга жетпеген элеттиктер абдан көп. Суга жетсе дагы санитардык талаптарга жооп берилген эмес. Маселен, Орто Арык айылы буга чейин санитардык талаптарга жооп бербеген сууну колдонуп келишкен. Деген менен берилип жаткан суу кыш мезгилинде токтоп калчу. Таза суга жетпеген элет тургундары бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан коңшу айылдардан таш бичишчү. Эми суу көйгөйү чечилгени турат. Азыркы учурда 70% жумуш бүттү. Бул ичтеги турбанын түтүктөрүн салынганы, колодец коюлган боюнча водозабордун үстү жагында азыркы учурда биз немеде турабыз. Водозаборный скважина деп коет. Ушул жерден 3-4 күн мурун толук 170 метр скважина бүтүп, абсадной труба отурузулду. Азыркы учурда промоушный жумуштар жүрүп атат. Ар бир көчөнү казып, суу түтүктөрүн орноткондон кийин дароо көмүлүп, коопсуздукта алдын алынып жатат. Себеби элеттиктер мал чарбачылыгы менен алектенишкендиктен казылып турган жерге түшүп кетүү коркунучу бар эле. Бул жерде коопсуздук боюнча экскаваторлар жана техникалар көзөмөлгө алынып атат. Бул жерде айыл жергесинде мал жан аябай көп. Айыл апада жана көк бөрү оюндары бар, күзүндө той топурлар көп болгондуктан себеби арык казылганда кээ бир жерлер көмүлбөй калып атат. Ошол жерге ат түшүп кетпесин, мал түшүп кетпесин деп, окуучу балдар түшүп кетпесин деп биз эме кылабыз. Кудуктун ортосун биринчи каздырабыз, засыпкасын кылдырып, трамбовкасын кылдырып, трубаны койдуруп, үйлөтүп, үстүнө кайра засыпкасын салдырып, көмдүрүп, анан кийинки ишке жылдырып атабыз да. Бир күндө ошол бир кудук болсо же эки кудук болсо, ошолдун ортосун биринчи бүтүрбөйүнчө башка жака жибербей жатат. Ал эми аталган районго караштуу Күрпүлдүк айылында да ичүүчү таза суу киргизилип, бүгүнкү күндө 80% иш аткарылды. Элетте буга чейин таза суу болгону менен суу түтүктөрү эскирип жарактан чыккандыктан кайрадан баарын алмаштыруу иштери жүргүзүлдү. 1974-жылы эски түтүктөр бар болгон. Бул эски түтүктөр жараксызга чыгып, аябай эскилиги жеткен. Азыркы учурда 9152 метр толук 100% орнотулуп бүттү. 112 кудук. Биздин скважинанын тереңдиги 258 метр. Бул реабилитациялардан өттү. 1907 калк нысаны. Бул 100% калк нысаны таза суу менен камсыздалат. Азыркы учурда 85% жумушту аяктап бүттү. Райондун ирригация тармагында суга суу менен таңкыстыкты жаратпаш үчүн ашар жолу менен бир нече чакырымды камтыган канал тазаланды. Ошондой эле эскилиги жеткен лоток кайрадан жаңысына алмаштырылды. Себеби эски лотоктон суу ташып, бейчекке кетчү, айрым жарандардын үйүн да каптачу. 42 лотокту Чүй облустук өнүктүрүү фондунан долбоор жазып, фондуна
1 миллион 300 миң сомго 40 лоток алмаштырдык. Жалпы узундугу 240 метр. Бул жерден 200 гектардан ашык жер сугарылат да. Бул жерден мурдагы лотоктордун эскилиги жетип, тешилип, суулар өзүңүздөр көрүп тургандай үйлөрдү каптап, жана жоготуулар көп болуп атканда, бүгүнкү күндө ушул жоготууларды азайтып, сууну элдерге, дыйкандарга сууну толук жеткирүүнүн алкагында жакшы иш болду десек болот. Ал эми Кайыңды шаарынын дээрлик 80% ички жолу асфальт менен төшөлгөн. Бул каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Шаар мэринин айтымында 2 жылда 100%га ички жолдор оңдолот дейт. Ошо Кайыңды шаарына 3 километр 600 жалпы узундугу менен жол салынды асфальт бетон менен. Мындан тышкары гравий жолдор 1 километр 800 метр шагыл төшөлдү. Жалпысынан асфальт төшөнөн 7 көчө. Эмки жылкыга буюрса дагы бизде мындай карап келсек Кайыңды шаарында 80%га уже жолдор оңдолуп калды. Быйылкыга дагы мына бизде бир 10 көчө калды, да оңдолуп элек. Быйылкы жылга бир 5 көчөнү пландаштырып атабыз, дагы оңдогонго. Ошону оңдосок, эмди жыл быйылкан эмди жылкыга буюрса жол шаардын ичиндеги ички жолдордун баарын оңдоп бүткөнгө аракет кылып атабыз. Жергиликтүү бюджет анчалык көп болбосо да, чет элдик жергиликтүү донорлорду тартып бир нече курулуштар жүрүүдө. Алсак Вознесеновка айыл өкмөтүндө жаштар үчүн кичи футболдук аянтча курулуп ишке берилди. Жаштарды дени сак жашоого үндөп, спортко тартуу максатында райондо дагы 4 кичи футболдук аянтча курулган. Аны ушу Вознесеновка айылында жаштар футболго кызыгат экен, жана райондо алдыңкы орундарды ээлеп жүргөн балдар экен. Ошондуктан ушул Вознесеновка айылына дагы кичи футболдук аянтчаны курууну өзүбүзгө максат кылып койдук. Негизинен 3 миллион 200 бүттү. Белгилей кетсек, былтыркы жылы жетишилбеген пландар быйыл улантылат. Район башчысынын айтымында кийинки жылы медицина, билим, ирригация курулуш тармагынан тышкары ар бир айылга сейил бакчасы, балдар ойночу жайлар курулуу мерчемделүүдө дейт. Жашылдандыруу боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусундагы Гармуктуу өкүлү Канат Сагынычтын тапшырмасына ылайык ар бир айылда бирден парк, жашылдандыруу, сквер боюнча жашыл мурас алкагында ишке ашырылуусу мерчемделүүдө. Ал эми райондун аймагындагы инфраструктуралар боюнча 11 долбоор ишке ашырылуусу мерчемделүүдө. Бул республикалык бюджеттен, жергиликтүү фонддордон, андан сырткары инвесторлор тарабынан аткарылуучу боюнча 11 инфраструктуралык долбоор аткарылат. Кошумчаласак, Панфилов районунда официалдуу түрдө 49 миңден ашык калк жашайт. 6 айыл өкмөттүү, 1 район төбүндөгү шаар жана 20 айыл бар. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Панфилов району. Социалдык келишимдин негизинде иш баштаган үй бүлөлөр ишкерликти канчалык жолго кое алды? Жакырчылыктан чыгууда мамлекеттин бул ыкмасы кандай жыйынтык берип жатат? Москва районундагы соцконтракт аркылуу жардам алып, ишкерликке киришкен үй бүлөлөр менен кесиптешим баарлашып келди. Мурзайым Сейитбекова 100 миң сомго нан бышыруучу жабдууларды алган. Адеп иш баштаганда таттуу токочторду аздан чакандап гана жасаса, азыр түрлөрүн көбөйтүп, көлөм салыштырмалуу 2-3 эсе өскөн. Духовка сатып алганбыз, пекарный мондай духовка, простойкасы менен, анан тестомешалканы алганбыз. Анан ошол Ак Суу айылында, Беловодскийде заказдарды алып тойлорго. Булочка, каттама, борсок, анан дагы башка түрлөрүн жасап иштеп баштадык. Азыр күнгө чейин иштеп атабыз. Кирешеси жакшы болуп атат десем болот. Нан азыктары Беловодскый айылындагы 2-3 дүкөнгө жеткирилет. Таттуу токочтор буйртма менен да жасалат. Ишкер жарым жылдан ашык убакытта иштин нукка салып, бүгүнкү күндө жумуш туруктуу уланууда. Сандан сырткары базардан өзүбүздүн местабыз бар, ошол жерге жеткирип турабыз, ысык бышырып, түгөн күндө айтып турушат сатуучу кызыбыз. Эмне түгөнсө ошону алып барып берип турабыз. Андан сырткары ушул эле жерге кичинекей стульчиктерди коюп, чай ичкенге мүмкүнчүлүк жасап койгонбуз. Ысык чай, каттама, борсок менен көбүнчө бизде чай ичип турушат, клиенттерибиз кофе менен дегендей. Ал эми Айгүл Такырбашеванын үй бүлөсү социалдык келишим аркылуу асыл тукум уй алып, сүттү кайра иштетүүнү колго алган.
Башында деген жөн эле жанагы сүт алчуларга тапшырчубуз да. Анан андай кылганда деген өтө бизге невыгодно болот экен. Себеби дегенде тоюттун бүт баары тең кымбат. Анан биз кийин ошо ойлонуп чечтик да, кой сүттү переработка кылайлы депчи. Анан кийин переработка кылганда мындай даже сезилет. Биртике жакшыраак баада өтөт да. Күнүнө 30 литр сүт алып, андан каймак, сармай, сыр, быштак жана башка сүт азыктарынын түрүн даярдайт. Табигый жол менен даярдалышы жана базар баасынан арзаныраактыгы өтүмдүүлүгүн арттырып, өнүмдүн басымдуусу айыл тургундарынан артпайт. Коңшу айылдардан да туруктуу сатып алып тургандар бар. Бул нак айран, бул болсо обезжиренный айран, май жок, көк сүттөн, бул болсо сары май. Сырдын 2 түрүн жасап баштадык. Брынза менен адыгейский и 3 түрү экен, моцарелла. Бул болсо сливочное масло. Бул болсо каймак, үйдүн каймагы. Аны мондай 2 түрдөгү баночкаларга куябыз. Эгер кардар бизден литр деп сурап калсам да, литровый баночкаларга. Бул болсо обезжиренный сүттөн жасалган творог. Москва районунда социалдык келишим долбоору аркылуу жалпы 170 үй бүлө кайтарымсыз каражат алган. Мунун ичинен дээрлик 70%дай мал чарба тармагын тандаса, дагы бир катары дыйкан чарба менен алек. Дүкөн жана тигүү цехтерин ачып, чакан ишкана түптөгөндөр кийинки катарды толуктайт. Ай сайын жүргүзүлөт, мониторинг жүргүзүлүп, бизде кимде малы болсо, сүтү болсо, сүтүнө өткөрө албай атса, биз ага жардам беребиз. Бүгүнкү күндө кимде айыл чарба менен ушу мал, уй, кой иштеткендерге айыл өкмөт тарабынан дагы биз жерлерди да кошумча жер дагы берип атабыз. Быйылкы жылга уже бүгүнкү күндө биз бүт баарын эсептеп, анализдерин жүргүзүп атабыз. Тийиштүү службалар, айыл өкмөт создаш тапшырмалар берилген. Бизде бүгүнкү күндө ким чыныгы муктаждарга дагы баарына берели деп жатабыз. Ал эми Чүй облусу боюнча 2022 жылы өз алдынча иш ачуу үчүн 400, 2023 жылы болсо 629 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Быйыл жакырчылыктан чыгуу максатын көздөгөн бул долбоор дагы кеңейтилип, 2 миллиард сом бөлүнүп жатканын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Мунун алкагында 20 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилери айтылды. Нурайым Бейшиналиева, Салима Дүйшөнбекова, Эрмек Кадыров, ФТРК Чүй. Меккеде Сауд Арабиянын ар кайсы шаарларынан келген 150дөн ашык кыргызстандыктардын катышуусунда маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулду. Иш-чарага Кыргызстандын Сауд Арабия падышалыгындагы элчиси Улукбек Марипов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Тойгонбай Абдыкаров жана Азирети муфтий Замир Ракиев катышты. Элчи Улукбек Марипов жарандарга президенти жана министрлер кабинети тарабынан өлкөнүн социалдык экономикалык абалын өнүктүрүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар жана жаштарды колдоо боюнча мамлекеттик саясат, ошондой эле аккредиттелген өлкөлөр менен кызматташууну өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан элчиликтин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берди. Иш-чаранын жыйынтыгында мелдештердин жана интеллектуалдык оюндардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланышты. Ошондой эле спорттук маданий иш-чаранын катышуучулары үчүн түшкү жана кечки сый тамактар уюштурулду. Эми дүйнөлүк жаңылыктардан АКШда бир дагы адам иштебеген ресторан ачылды. Жакында WhatsApp мессенджеринде жаңы функция пайда болот. Өзбекстандык окумуштуулар дүйнөдө биринчилерден болуп COVID-19 каршы помидор вакцина ойлоп табышты. Бул жана башка маалыматтар алдыда кененирээк. Франциянын президенти Эммануэль Макрон премьер-министрлик кызматка 34 жаштагы Габриэль Аттальды дайындады. Ал өткөн жылдын июлунан бери өлкөнүн билим берүү министри болуп иштеп келген. Күн мурун кызматтан кеткен Элизабет Борндун ордуна келген Атталь 5-чи Француз республикасынын тарыхындагы эң жаш өкмөт башчысы болуп калды. Макрон өлкөнү кайра куралдандыруу долбоорун ишке ашырууда жаш премьер-министрдин энергиясына таянарын билдирди. Президент жаңы жылдын алдындагы кайрылуусунда кайра куралдануу программасын жарыялаган. АКШда өзгөчө ресторан ачылды. Мекемеде бир дагы адам иштебейт. Эт жана гриль бышыруу процесси жасалма интеллекттин жардамы менен иштеп автоматташтырылган болот. Кардарлар буйрутманы экран аркылуу берет. Андан кийин роботтор гриль менен иштеп даяр азыкты чыгарып берет.
WhatsApp мессенджеринде жаңы функция пайда болот. Эми колдонуучулар Android базасында видео чалуу учурунда биргеликте видеолорду көрүп, музыка уга алышат. Муну менен сүйлөшүп жаткан адам менен виртуалдуу кинотеатр уюштурууга мүмкүн болот. Жаңычылдык учурда тестирлөөдөн өтүп жатат. Жакын арада бардык колдонуучуларга жеткиликтүү болушу күтүлөт. Өзбекстандык окумуштуулар дүйнөдө биринчилерден болуп COVID-19 каршы помидор вакцина ойлоп табышты. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, жаңы Тамавак вакцинасы сыноодон ийгиликтүү өтүп, терс таасирлери дээрлик жокко эсе экени айтылат. Окумуштуулар коронавирустун S1 белогу бар сорттогу жашылчаны өстүрүшкөн. Кытайда үй жаныбарларына пластикалык операция жасоо популярдуу болууда. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, өзгөчө Мики Маустукундай кулактар тренд болуп жатат. Бул процедуранын алкагында мышык, иттердин кулактарынын формасы Дисней каармандыкындай тоголок кылып жасалат. Операциянын баасы 4000 сомду түзөт. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.